Акиматта Мавилорпов дейтін бір баланы бір күнге жұмысқа аламын ғой, енді бір күндік жаңағы. Бул Адилет Аширбек аттуу казакстандык блогер. Анын Instagram баракчасында миллионго жакын катталуучусу бар. Блогер бир күнгө акимияттан мобилограф жалдап, анын видеосу күлгү келтирерлик болгонун айтып чыккан. Бул видеодон кийин блогер акимияттагы мобилограф аттуу тамашалуу роликтерди тартып, социалдык тармактарда тренд жараткан. Ал эми кыргызстандык саясатчылар менен аткаминерлер жеке баракчаларын кандай алып барат? Чекит медиа алардын социалдык тармактагы аккаунттарына баш багып көрдү. Ошол бетиме азыр жасаган ухут. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Түмөнбаевдин Инстаграмында 1 миллион 800 миң катталуучусу бар. Бул президент Садыр Жапаровдун баракчасындагы катталуучулардын санынан 1 миллион 200 миңге, же болбосо 3 эсеге көп. Түмөнбаев жеке баракчасын 2022 жылдан бери алып барат. Биздин сүйүү жалган болсо эгерде менин алем бирок кейде өзүмдү түндөрүндө Каныбек Түмөнбаев иш учурундагы видео сүрөттөр менен байма-бай бөлүшүп турат. Президенттин иш башкаруучусун бир дагы колдонуучуга катталбаганын көрүүгө болот. Лучший депутат супергерой. Ал эми бул болсо жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Анын Instagram баракчасында 200 миңден ашуун катталуучусу бар. Эл өкүлү парламенттеги демилгелерин, сүйлөгөн сөздөрүн жана иш сапарлары тууралуу видеолор менен бөлүшүп турат. Контракт на обучение, мы уже неоднократно об этом. 10 назад у нас была такая компания, она и сейчас. Я здесь в Джоркинеше поднимал вопрос снижения требований к школьной форме. И налоги, и соцфонд исчисляется, да? Мындан тышкары анын баракчасында тамашалуу постторду дагы көрүүгө болот. Возьми телефон, детка, я знаю, ты хочешь позвонить мне. Бекешев 13 гана колдонуучуга катталган. Алардын арасында мурда кийин депутат болгон Марлен Маматалиев, Эрулан Кокулов, Айсулуу Мамашева, Жанар Акаев, Эльвира Сурабалдиева, Нуржигит Кадырбеков, Сейт Атамбаев жана Жаныбек Абиров бар. Иштегениңиз мага жакпай барат последний времячи, ачык айтканда. Кылган ишиңизден дайын жок болуп атат. Интрига менен заниматься этпегиле. Бул дагы предупреждение. Шаштырыла давайте. Ал эми бул балыкчы шаарынын мэриясынын Инстаграмдагы баракчасы мэрия кала башчы Батырбек Жээнтаевдин видеолору менен байма-бай бөлүшүп турат. Баса буга чейин Каныбек Түмөнбаев Батырбек Жээнтаев анын бөлөөсү экенин билдирген. Эч кандай бизде мамлекетибизде илгеркидей заман же жашыратууга нерсе жок. Бул жигит менин бөлөм болот. Ачык эле бул жерге келип иштейин деген деле ою жок эле. Бирок президентибиз койгон тапшырмага ылайык биз урматтуу президентибиздин сөзүн эч качан обсуждать этпейбиз. Ал эми мэрдин жеке Instagram аккаунту жабык. Анын жолугушууларын, жыйындарын, иш учурундагы видеолорун балыкчы шаарынын мэриясынын баракчасынан чыгып турат. Чыгарып таштаган болду. Отопление жок, жаткыласыздар үйдө. Ал шылтоо эмес. Ал шылтоо эмес. Неге аткарылбады? Бирөөбүз айткан башыңардан жооп бересиң. Бирок мэрия жер бөлүп берип, үй бөлүп берип андай урган эмес. Ошону жакшылыкка түшүндүрүп койгула. Мен болдум, кечкисинен уктайм мен делечи. Түнү да кирем. Түн охраналар барбы? 2-3 кирип мен ар бир организацияга текшерип коем да. Ким күлүп туруп иш кылып атканын тон билебиз. Чыгарып таштаган болду. Мен айтып атам, подрядчик айтып атам. Объектин чыгарып таштаган. Бир сомдо берлексиңер. Чыгарып таштагыла болду, кереги жок. Мэриянын аккаунтунда кала башчы ооруканага, бала бакчага күтүүсүз текшерүү менен барган учурлары да жарыяланган. Америка чеккенин, насыбай чеккенин бекин алып кетет ошо контролго болот. Сапаты жакшы экен. Жакшы бишириптир. Мектепте бүгүндөн баштап 1-сентябрдан распоряжение чыгарып туруп, бул апелин срогу өтүп кетти уже. Октябрда эле өтүп кетти. Алчы дагы карап калат. Конфеттерден алсаң. 69дан бери бир дагы ремонт болгон эмес, а? Сасып кетти да.
She's like a belly dancer, shaking her ass to new knowledge dancer. I think someone's at the door, but I don't think I'm an answer. Only saying, going. Everything's an Ashley used to. Жогорку кеңештин вице спикери Болот Ибрагимовдун Instagram баракчасында 400 миң катталуучусу бар. Ал мандатка жете электе эле белгилүү блогер болгонун, жеке баракчасын 2020 жылдан тарта активдүү алып барарын белгилей кетели. Она всегда упоминала, что его сила... Ибрагимов өзү бир дагы колдонуучуга катталган эмес. Депутат иш учурунда андан сырткары тартылган видеолор менен бөлүшүп, парламенттин жыйынында көтөргөн маселелерин, жолугушууларды чагылдырып турат. Эмне себептен 10-12 айга чейин сиз азыр укуктайын деп атасыз, айдоочу. Водительских удостоверений не смог четко и ясно сформулировать свою позицию. Масалындагы айдоочуну алып барып, мастыгын тастыктап. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын жана аппарат. Ушул бетиме азыр жасаган ухутту сөз эртең жана кечинде жасайм. Жумуштан кийин жана жумушка баратып. Махабат Мавлянова Жогорку Кеңештин 6 жана 8 чакырылышынын депутаты, анын Instagram баракчасында 46 миңден ашуун колдонуучу катталган. Бүгүн биз сиздер менен маринованный капуста жасайбыз. Мага ушундай бир майрам күнү аш жасап берем дейт. Мен бүгүн суу ичүү маданиятын дагы айткым келет. Жолдорун көрсөтөм. Аябай убакыт талап кылбаган. Өскөн Ушул жылдын апрель айында депутат ыймандуу жаштар коомунун тиреге деген мүнөздөмө менен Сейил бакта тартылган видео жарыялаган. Бул тасманын каарманы видео атайын сценарий менен тартылган. Элекүлүү жүзүн толугу менен жабуу убадасын берип, бирок аны кармабаганын айтып чыккан. Каарма роликке актер катары эле тартылганын, элекүлүн сотко берери тууралуу дагы ачык булактарда айтылган. Мавляна жеке баракчасында парламентте көтөрүп чыккан демилгелери иш учурунда тартылган видеолору менен бөлүшүп турат. шаардын ичиндеги придомовой хозяйствующий субъектлерди, физический лицалардын баарын ишке берилген. Ал кезде маселеси боюнча, ачарбасы боюнча көп маселе көтөрүп атам. Президенттин администрациясы маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Instagram баракчасын 2015 жылдан бери эле колдонуп келет. Ага 14 миңден ашуун адам катталган. Орунбеков өзү өлкө башчы Садыр Жапаровдун ынтымак кордоонун, министрлер кабинетин жана Алмаз Темирбеков аттуу колдонуучулардын баракчаларына катталган. Ачык булактарда Темирбеков Алмаз Темирбекович деген ысым менен министрлер кабинетинин төрагасынын кеңешчиси бар экени тууралуу маалымдалат. Орунбеков тоо ташка чыккан күндөрүн байма-бай чагылдырып турат. Проспекттин жолун 3/1 бөлүгүнө келип калдык. Ал жеке баракчасында иш учурундагы видеолору менен дагы бөлүшөт. Сол убактыма кубанычтамын. Биринчи жолу көрүп атсам да, бирок биз убактан бери эле тааныш, достой сезилип атат. Президентке сунуш киргизгенбиз. Өзүнүн фондунан гезиттерге кызмат тургуна алып берүү боюнча. Много вопросов. Бишкектин вице-мэр Рамис Алиевдин Instagram баракчасында 100 миңден ашуун катталуучусу бар. Алиев 2 миңден ашуун колдонуучу катталганын көрүүгө болот. Вице-мэр кала башчы Айбек Жунушалиев менен биргеликте шаарды оңдоп түзөө иштери тууралуу видеолорду чыгарып турат. Айбек Жашбекович, сегодня самая негативнейшая рубрика из баштадык бүтүрдүк. Ортосай, парковка на 245 мест, Падылкор, баштадык бүтүрдүк рубрикасы, Бакаева көчөсү, жаңы жол. Бирок тилекке каршы кичине убакыт созулуп кетти. Эми кээ бирлер билбей. Алиев жеке баракчасында шаардыктарды тазалыкка үндөп турарын да көрүүгө болот. Здесь раньше была контейнерная площадка. Раньше была. Просто не знаю, родители против будет или нет. Наверное, чыгарам. Родителер против болсун, мага жазып коюңуз, мен удалять этем.
иш бөлмөсүнө шашып кирип кеткен кала башчысы Жанарбек Акаев жумушту дароо эле жыйындан баштады. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаевдин ишмердүүлүгүн чагылдырылган видеолор мэриянын дагы Акаевдин дагы баракчасында чыгып турат. Жанарбек Акаев Жогорку Кеңештин 6-7 чакырылышынын депутаты ушул жылдын февраль айында Жеңишбек Токторбаев кызматынан кол жууп, анын ордуна Ош шаары мэри болуп дайындалган. Акаевдин катталуучуларынын саны 400 миңден ашат. Ал эми Ош шаары мэриясынын аккаунтунда 220 миңден ашуун колдонуучу катталган. Анда шаардагы окуялар, текшерүүлөр, курулуштар жана демонтаж иштери тууралуу видеолор чыгып турат. Кыргызстандык саясатчылар менен аткаминерлердин социалдык тармактагы баракчалары тууралуу пикириңиз кандай? Алардын арасынан кимисине катталып ишмердүүлүгүн акмалап турасыз? Видео менен бөлүшүп, комментарий калтырыңыз.